момун аңгемеси. Жакшы адам каза болгондо сүт жаан жаап жиберет дечү эле. Күн капырай жерди куйкалап жиберчүдөй болду го. Ушу ысыкта Куранды узакка сосуп жатып алган молдо менен жана сөөк жуй баштаганда өкүрүп келген Сейдикерим чал убакытты кармап, чогулган элде ачуу тийген күнгө тим эле шишкебек кылышпады. Оңбогон чал экен. Угушумда түрмөдө 10 жыл чамасында олтуруп, көлөкөдө ошончо жыл далысынан күн өтпөй, биротоло муздап, чыйрыгып, сөөгү какшап бүтсө керек. Күнгө далысын тосуп, кой басыл десе болбой, таягына сүйөнүп алып, жашын зар какшап төгүп, өлүккө момунум эле, момунум деп, сен да өлөт экенсиң момунум деп, сени кантип жер алат болду экен деп, кагылайын Кудай, муну да алып кеттиңби деп, калыстыңдан айланайын жараткан деп кайрадан башынан кирип, момунум эле, момунум деп, сөөгү жашып ыйлай бербедиби куураган чал. Бир адам экинчи бирөөнө ушунча күйгөнүн деле көрө элем. Бирге карыган, бири-бирин кадырын жете түшүнгөн ысык өтө ынак курбулар болсо керек, же жакын тууганыбы деп ойлоп жатпаймын. Ал таягына сүйөнүп алып улам, момунум эле, момунум деп коюп, сени да алып кеткен жаратканымдын айкөлдүгүнө тобо деп коюп эле курган чал сыздай берди. Менин да кошо зээним кейиди. Чыныгы курбу деген ушу экен го деп койду. Досторумду бирден эстеп чыктым. Кокус кете берсем, кимиси ушинтип ак тилде момунум деп ыйлайт деп. Андай күйүшөр досту таба албадым. Анан кызык болбоду. Диги чал момунум деген сайын айылдаштары мыйыгынан күлө баштабадым. Мен да шек санай баштадым. Бул эмнеси дедим. Эми токтотушпайбы? Өлүктү күлкүгө айлантып деп кыжырым келе баштады. Чал дагы эле күйүп, момунум деп жатат. Сөөк коюп келген соң, эт жеген соң, суусун жуткуруп бүткөн соң, тиги момунум деп ыйлаган чал кайсы жакыны деп кызыккан жаным сурап жатпаймынбы? Жакыны болбой калсын. Өлгөн киши анын анык касы дегенде, оозуңа таш деп жибериптирмин. Өлүктө кас дегенде бул деп оозум өзү эле сүйлөп жиберсе болот. Ошо өлүктө душман калбагандыктан тиги сыпайы момунум деп зар какшап жатпайбы десе болот. Сөз муну менен бүткөн жок. Менин кызыгуум көптө барып жанбады. Көрсө жер жамандап барбасын. Бу көз өткөн киши бир кезде жеткен бакан ооз экен. Далайдын убалына калган Хайбарды накта көк жалы тура. Момунум деп жаткан немени тиги бакан ооздук доору катуу жүрүп турган кезде жанагы таягына сүйөнүп жаш төккөн чал дүкөнчү экен. Кыйытып акча сурабайбы? Момун ураматтылык бакан ооз ыйлаган бербей койбойбу? Бейиши болгур, өчөшпөйбү? Көкшилиси тырышпайбы да көзүнө көрүнөйүн деп бул сүткордун жарым түндө барып, анын дүкөнүнүн нак эшигине Сталиндин сүрөтүн илбейби? Анан Сталиндин башына, бетине атай кайра өзү мык менен кагып, көзөп чыкпайбы да таң атпай керектүү жерге барбайбы? Бу байкушту бакан ооз Сталинди маскаралаптыр деп жүргүлө ишенбесеңер, өз көзүңөр менен көргүлө, чара колдонгула. Болбосо Москвөгө мына азыр эле билгизем деп жедеп такшалган момун
тиги сураганын бербей койгон дүкөнчүнү 10 жылга кестирип ийбейби? Жер жамандап барбасын. Жарыктык. Ыйманы жолдош болсун. Хандайдын далайын жасабадыбы? Далайдын сай сөөгүн сыздатпадыбы? Далай ак ниеттин сазайын колуна бербедиби? Далай заманды пайдаланбадыбы? Көзү биротоло чекирейип, жүзү биротоло сарыгарып, нечен чоңдун үй бүлөсүнө биротоло тиги бети жок таянып, алып үрбөгөн кишиси, айгай өтпөгөн жосуну калган жок да. Ачык айтканда ал замандын сок камчысы. Адамды баса калып талаган сары машкеси болбоду. Анан аны момунум дебегенде эмне дейт? 10 жыл бейкүнө отуруп келген байкуштун көзүндө ыйлаган бурчак жаштан бөлөк оозунда момунум деген сөздөн башка эчтеме калбаса, анан таягы менен жер көзөп, зарын төгүп, зары какшап 1 саат сыздабаганда эмне кылат? Жаратканын алдында таза жашы менен бейишиң болгурдун күнөөсүн жууп, кегин өзү менен калтырбай, таягын учу менен жерге көмүп, өзү да 5 күндүк өмүрдө жоолашканына жаны кейбедиби? Байкуш чал төгүлбөдүбү? Жеңилдебедиби? Ал экөө таптакыр сүйлөшчү эмес. Эми көз жумганда тирүүлүктүн парзынан кутулайын деп жарыктык эң акыркы болуп келип, эң акыркы зарын айтпадыбы? Эми түшүндүңүз го? Дебегенде эмне дейт эле? Өлүмгө пенде момун болуп кетиштен башка аргасы да, сөзү да калбаса дагы эмне дейт?